Төмөндөгү теңдемелердин кайсынысы жогорку таблицадагы y менен x'тин маанилерине тиешелүү? Бул жерде бир канча теңдеме берилген. Аларда x белгисиз сандын ордуна биз кайсы санды жаза турган болсок, y ага карап өзгөрүп жатат. Мисалы биз бул жерде x белгисиз сандын ордуна 1ди жаза турган болсок, y 0 барабар болобу? Аны текшерип көрөбүз. Биринчи теңдемеде эгерде x'тин ордуна 1ди жаза турган болсок, 2ден 1ди 1ге көбөйтөбүз, кошобуз 1ди. Ал 0 барабар болбойт. Демек, биринчи теңдемени өчүрүп салабыз. Экинчи теңдемеде байкап көрөбүз, бул жерде 2x кемитүү 2 деп жатат. X'тин ордуна 1ди коебуз, 2 көбөйтүү 1 кемитүү 2. 2ден 2ни кемитсе 0 барабар. Y 0 барабар. Демек, бул теңдеме биз издеген теңдеме болушу мүмкүн. Кийинки теңдемени карап көрөбүз. 2 көбөйтүү 2ден 1дин x-нчы даражасы дейт. Анда бул жерде x-тин ордуна 1ди коебуз, 2ден 1ди 2ге көбөйтсө, ал 1ге барабар. Демек, бул теңдеме дагы биз издеген теңдеме эмес. Акыркы теңдемеде 2нин x-нчы даражасы кемитүү 2. 2нин биринчи даражасы 2ге барабар, 2ни кемитсе 0. Демек, y 0 барабар. Бул теңдеме дагы биз издеген теңдеме болуусу мүмкүн. X-тин ордуна 2ни коюп көрөбүз. 2 көбөйтүү 2, ал 4кө барабар. Кайра 2ни кемитсе 2ге барабар. Демек, бул жерде x-тин экинчи маанисин койгонубузда y өзгөрмөсү дагы туура болду. Кийинки теңдемеде дагы текшерип көрөбүз. 2нин экинчи даражасы ал 4кө барабар, 2ни кемитсе 2. Демек, бул теңдеме дагы туура. Үчүнчү маанисин коюп көрөбүз x-тин. X-тин ордуна эгерде 3тү жаза турган болсок, y 6га барабар болуусу керек. Анда бул теңдемеде байкап көрөбүз. 2 көбөйтүү x, x-тин ордуна 3тү жазабыз. 2 көбөйтүү 3 6га барабар. 2ни кемитсе 4. Бизге 6 болуусу керек болчу. Бул жерде маани y 4кө барабар болуп калды. Демек, бул теңдеме дагы биз издеген теңдеме эмес. Акыркы теңдемеде байкап көрөбүз. 2нин 3-чү даражасы ал 8ге барабар. 8ден 2ни кемитсе 6га барабар. Демек, бул теңдеме биз издеген теңдеме деп айта алабыз. Мисалы, x-тин ордуна 4тү дагы коюп көрөбүз. 2нин 4-чү даражасы 16га барабар, 16дан 2ни кемитсе 14. X-тин 5-чи даражасы 32ге барабар, 32ден 2ни кемитсе 30. Демек, бул теңдеме биз издеген теңдеме. Туура жооп бул жооп. Ушул эле суроону мындайча бул түрдө да карап чыксак болот. X белгисиз саны белгилүү иретте сандарды чоңойтуп жатат. Y өзгөрмөсүндөгү сандар дагы белгилүү иретте чоңоюп жатат. Мисалы, 0дон 2ге, демек 2ге чоңоюп жатат. Андан кийинки сандардын арасы 4кө чоңоюп жатат. Ал эми андан кийинки сандардын арасы 8ге чоңоюп жатат. Ал эми кийинки сандардын арасы 16га чоңоюп жатат. Демек, Y өзгөрмөсүндөгү сандар дагы белгилүү иретте өсүп жатат. Демек, биз бул жерден айта алабыз, x-ка биз кайсы санды бергенибизде ирети менен сандарды өсүү тартибинде жайгаштырганыбызда, y өзгөрмөсүндөгү сандар дагы өсүү тартибинде болуусу керек. Анда биз ушул эрежеге жараша теңдемелерди издейбиз. Биринчи жана экинчи теңдемелер бизге бул эрежени бербей жатат. Бул эреженин маанисин сактабай жатат. Демек, аларды биз өчүрүп алганбыз. Ал эми үчүнчү теңдемеде бизде x-ты чоңойткон сайын кайра анын мааниси кичирейип жатат. Себеби бул жерде бөлүү амалы бар. X-тын маанисин кайра кичирейтип жатат. Демек, бул жооптагы туура эмес деп алган болчубуз. Ал эми акыркы жоопту биз x-тын маанисин канчалык чоңойткон сайын y дагы чоңоюп жатат. Демек, биз туура жоопту белгилеп алдык.